Ош шаарында кызмат учурунда каза болгон милиция кызматкерлеринин элесине арналган спорттук иш-чара өттү. Ага Ички иштер министрлигинин бардык дубан аймактардагы бөлүктөрүнүн кызматкерлери жалпы 15 команда катышты. 3 күнгө созулган чемпионатта катышуучулар спорттун самбо түрү боюнча күч сынашты. Жыйынтыгында биринчи орунду Ички иштер министрлигинин күзөт кызматы, экинчини ички аскер кызматынан багындырса, Талас облустук ички иштер башкармалыгы 3-чү орунду камсыздады. Мыкты натыйжа көрсөткөн кызматкерлер баалуу жана акчалай сыйлыктар менен сыйланды. Чемпионаттын жеңүүчүлөрү май айынын 12-синен 15-ине чейин Москва шаарында өтө турган эл аралык мелдешке жолдомо алды. Уюштуруу тобу спорттук мелдештерди республиканын бардык аймактарында өткөрүүнү мерчемдеп жатат. Максаты кызматкерлер арасында ынтымак, достукту бекемдөө. Biz ошол милициялардын арасында, милиционерлердин арасында, кызматкерлердин арасында ынтымакты чыңоо үчүн, патриоттуулукка үндөө үчүн ушундай чемпионаттарды региондордо өткөрөбүз да. Бул самбо Ош шаарында болсо, кийинки мероприятие Бишкек шаарында болот, ал кичи футбол боюнча. Андан кийинки биздин чемпионат бул Көлдө болот. Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында. Заманыңыз тынч болсун. Ошо мына биздин ички иштер кызматкерлеринин бардыгына ден соолук, үй бүлөлүк бакыт талай. Иштерине дайым ийгиликтер болсун. Акыркы убактарда милиция кызматкерлеринин укугу бир аз кыскарып кеткен. Ошондуктан милиция кызматкерлерине жана жөнөкөй карапайым эл анча тоготпой калды. Закондорду күчкө кабыл алыш керек, милицияны коргош керек.